Кыргызстан менен Тажикстан чек арадагы атышууну толук токтотуу тууралуу макулдашты. Кабатыр болбой тургула Садыр Жапаров чек арадагы окуя боюнча үн катты. Чек арада жараат алган 10 адам ооруканада. Президент Садыр Жапаров кыргыз-тажик чек арасындагы атышуу менен коштолгон окуя тууралуу үн катты. Ал билдирүүсүн Facebook баракчасына чыгарды. Урматтуу кыргызстандыктар, чек арада болуп жаткан окуялар биринчи мүнөттөрдөн баштап толук менин көзөмөлүмдө. Кудай буйруса баарын тынчтык жана сүйлөшүүлөр жолу менен чечебиз. Кабатыр болбой тургула. Кырдаалды коршутуш үчүн жалган маалымат таратып жаткан ММКларга жана саясатчыларга ишенбегиле, деп жазган Жапаров. Кыргызстан менен Тажикстан чек арадагы атышууну толук токтотуу тууралуу макулдашканын 28 январда саат 4:10 Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согди облустарынын жетекчилери баштаган расмий делегациялардын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында бир катар чечимдер кабыл алынды. Алар ок атышууну толук токтотуу, чек арага тартылган кошумча күчтөрдү жана каражаттарды кайра артка алып кетүү, Баткен Исфана авто жолун толук ачуу, чек ара тилкесинде биргелешкен күзөт уюштуруу. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, эки өлкөнүн делегациялары чыр башталган 4 көчө деген жерге барышты. Ал жерде азыр Баткен Исфана жолу боюнча кыймыл тоскоолдуксуз жүрүп жатканы маалымдалды. 27 январда Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында тажик тургундар жолду бууганга аракет кылып, сүйлөшүүлөрдөн кийин абал жайгарылган. Бирок бир аздан соң тажик тараптан башка аймакта Чырдөбөдө ок атылганын Кыргызстандын чек ара кызматы билдирүүдө. Кыргызстан муну тажик чек арачыларынын атайын жасалган чыгымы деп атоодо. Тажик тарап Кыргызстанды айыптап жатат. Булак Азаттык KG. Баткенде кыргыз-тажик чек ара тилкесинде 27 январда болгон куралдуу кагылышта жараат алган 10 бейтап азыркы учурда облустук ооруканада жатат. Азаттыктын кабарчысы жеринен маалымдагандай, алар баары аскер кызматкерлери. 7 оорукананын травматология бөлүмүндө, 3 хирургия бөлүмүндө дарыланууда. Баары тең майда сынык тийип жараат алгандар. Алардын абалы туруктуу. Азырынча расмий маалыматы бериле элек. Саламаттыкты сактоо министрлиги буга чейин жараат алгандар 7 экенин маалымдап, алардын абалын дарыгерлер орточо оор деп мүнөздөп жатышканын билдирген.